Салам достор. Бұл видеода сіздерге Wildberries эмне экенин жалпы жонунан түшүндүрүп бергенге аракет кылам. Анда эмесе кеттик. Бир кездерде Бишкектеги соода түйүндөрү дегенде элдин оюна биринчи келген жер Сум болчу. Ардан жылдар өтүп Beta Stories ачылды. Азыр көпчүлүгүбүз Beta Stories'те соода борбору катарында эле санабайбыз. Бирок өз кезегинде Beta Stories Бишкектин аттуу баштуу соода борборлорунан болчу. Убакыт өттү. 2006 жылы Vefa Center ачылды. Vefa Center ачылып жатканда өзүнчө чоң сенсация болду. Неге? Анткени ал убакка чейин андай масштабта бир да соода борбору ачылган эмес эле. Бирок прогресс аны менен гана токтоп калган жок. Артынан Бишкек Парк жана Азия Молл сыяктуу Vefa Center'ди унуттура турган соода борборлор ачылды. Ар бир ачылган жаңы соода борбору бир мурункусунун актуалдуулугун азайта берди. Соода борборлорунун бир кийинки этабы кандай болот десеңиз, мунун жообу маркетплейстер деп айтар элем. Маркетплейстер жаңырган доордун соода борборлору. Ооба, элдин товар сатып алуу муктаждыгы жоголгон жок. Бирок кайдан товар сатып алуу форматы өзгөрдү. Дал ушул көз караш менен караганда соода кылуунун жаңы форматы маркетплейстер же болбосо интернет магазиндер болот. Бул магазиндердин арасынан болсо азыркы учурда эң аттуу баштоосу албетте Wildberries. Wildberries'тин иштөө системасын эң жөнөкөй таризде айтып бериш керек болсо мындай. Сатуучу өз товарын Wildberries'тин сайтына чыгарат да, менде момундай товар бар, баасы ушунча деп коет. Алуучу болсо ошол эле сайтка кирет да, өзүнө жаккан товарды тандап заказ берип коет. Товарды жеткирип берүү жана төлөмүн кабыл алуу милдетин Wildberries аткарат. Сатуучу эртеден кечке чейин базарда же соода түйүнүндө убакыт өткөрбөйт. Алуучу да сааттар бою базарда же соода борборлорунда темселеп жүрбөйт. Анда суроо пайда болот. Wildberries'тин пайда болушу кадимки соода борборлорун жок кылабы? Жок албетте. Кандай эле Vefa курулганда Beta Stories'ти жок кылган жок, же болбосо Бишкек Парктын курулушу Vefa Center'ди жокко чыгарган жок, дал ошондой эле интернет магазиндердин пайда болушу кадимки соода борборлорун жокко чыгарбайт. Бирок ошол эле убакта кадимки офлайн соода борборлору да мурункудай таасирдүү болбой калат. Азыркы тапта Американын 70% интернеттен соода кылат. Бирок бул 1-2 жылда эле мындай даражага жетип калган жок. Ушул эле үңүттөн караганда Россияда азыркы тапта 5-10 жыл мурункуга салыштырмалуу интернеттен соода кылгандар бир топ көп. Кыргызстанда деле жагдай окшош. Жыл өткөн сайын интернеттен соода кылгандар көбөйүп баратат. Болуп көрбөгөндөй жашоонун бат агымында көпчүлүгүбүз сааттар бою соода борборлорунда же Дордой Ош базарында убакыт короткубуз келбейт. Кечинде жумуштан келгенде жарым саат интернет желесинде олтуруп, өзүбүз алгыбыз келген товарды заматта таап, буга чейин бул товарды алган адамдардын товар жөнүндө пикирлерин окуп, эгерде товар бизге жакса, интернеттен эле заказ берип койгонубуз ыңгайлуураак экенин түшүндүк. Булардын баарын эмнеге айтып жатам? Айтарым, эгерде соода сатык жаатында иштесеңиз же бизнес баштайын деп жүрсөңүз, анда менин жеке сунушум сөзсүз түрдө маркетплейстерди кошумча сатуу каналы катары ойлонуп көрүңүз. Анткени маркетплейстер технологиянын ылдамдык менен өнүккөн азыркы доорунда бир гана өнүгүү жолунда болот. Бул маркетплейстердин арасынан өзгөчө Wildberries'ти сунуштайм. Эмнеге? Себеби мындай. Элестетип көрүңүз. Бул маркетплейске бир күндө 12 миллионго жакын адам кирет. Бир күндө 1,5 миллионго жакын заказ түшөт. Түшкөн бул заказдарды жеткирип берүү Wildberries'тин милдети. Складта турган миллиондогон товарларды сактоо да Wildberries'тин милдети. Анын жанында буга чейин интернет магазин иштеткендер билет. Интернет магазинге миллион бери турсун, 1000 адамдын киришин камсыз кылуу да өтө кыйын иш. А Wildberries'ке болсо бир күндө 12 миллион адам кирип жатат. Булардын баарын камсыз кылуу чындыгында оңойго турбаган иш. Буларды эске алганда башка маркетплейстердин жакын арада Wildberries'тин деңгээлине жетүүсү да өтө кыйын. Андыктан ушундай чоң мүмкүнчүлүк турганда аны колдонбой коюу да менимче туура эмес. Өзүм 2 жылга жакын убакыттан бери бул платформада соода кылып келем. Чындыгында чоң мүмкүнчүлүктөр бар. Бул тема кызыктуу болсо, анда баштап каналыма катталганды унутпаңыз. Анткени мындан ары буюрса бул темада видеолорду чыгарып турам. Муну менен катар YouTube'дан башка каналдардан да бул тема менен байланыштуу видеолорду көрүүңүздү сунуштайм. Кайдан билесиз, балким маркетплейстерге чыгуу сиз үчүн чоң бизнес баштооңузга түрткү болот.
Анда эмесе туугандар, видео боюнча өз пикирлериңиздерди калтырганды унутпаңыздар. Комментарийлердин баарын окуйм, актуалдуу болгондоруна сөзсүз жооп берем. Видео 996 онлайн долбоору астында жасалып жатат. Интернеттешкен доордо кыргыз ишкерлеринин бизнестерин интернетке адаптация кылууга аз болсо да өз салымын кошот деген изги тилегим бар. Instagram баракчама, YouTube каналыма катталганды унутпаңыздар. Кийинки видеолорду көрүшкөнчө Аллага аманат болуңуздар.